Саламатсыздарбы, кутмандуу күн кыргыз элим. Мен силер менен Бекиев Эмиль Маликович, мигрантмын. Москва шаарында азыр ушу Москва шаарында жүрүп, ак ниет деген коом түзүп, ушу мигранттардын арасынан мен ошол коомдун төрагасы болуп шайланганмын. Лидери катары айтайын. Кудай кааласа, биздин коом, ошо ак ниет деген коомубуз Адахан Кимсанбаевичти колдоп атабыз, талапкерлигин. Бул Адахан Кимсанбаевичти мен өзүм тааныбайм, көргөн дагы эмесмин. Мен алыстан бир көрдүм окшойт, ошо бир келгенде былтыр авиамоторныйга баягы эл чогулганда ошону бир көрдүм алыстанчы. Мындай келип кол учурашып көргөн эмесмин. Ошон үчүн туугандар мени баягындай фанат кылып, Адаханчы деп кошконуңар туура эмес. Себеби мен бул адамдын адамгерчилигин, ыйманы бары, бир туруктуу позицияда турганы, ошол үчүн бул адамды мен сыйлап келем. Мындай Адахан Кимсанбаевичке окшогон заттар дүйнөдө эсептелүү болсо керек, бир 5-10го жакын элечи. Адахан Кимсанбаевичтин эмнеси жагат? Адахан Кимсанбаевичтин обещать этпегени жагат. Мисалы, бир нерсени кече Садыр аке мен 1 жылда оңдой берем деди го Кыргызстанды. Ошол нерсеси жагат магачы. Анан Адахан Кимсанбаевичтин ыймандуулугу жагат. Адахан Кимсанбаевич анча-мынча баягы биздеги саясий оюндар бар го, саясий мындай айтканда оюнчуктар, саясатчылар. Ошо мүнөздөмө берип баягы өз позициясын өзгөртө бербейт. Эртең менен бир сүйлөсө, кечинде бир сүйлөбөгөн адам бир эле сөйлөйт, ошо сөзүнүн аягына чыгат, факты менен айтып берет. Бул Адахан Кимсанбаевич. Мен эми сырттан карап айтып атам да. Мен анан силер айтып атсаңар керек, Адахан Кимсанбаевичтин фанаты ошону колдоп атасыңар. Мен Адахан Кимсанбаевичти колдогон себеби айтып атпаймынбы? Адахан Кимсанбаевичтин позициясы жагат мага. Бир позицияда кетет, анан колу булганга эмес, туугандар. Колу булганга эмес дегеним бул коррупцияга аралашкан эмес. Историясын карап чыккыла. Историясында бир нерсе кийлешкен эмес. Мындай карап көрсөңчү. Азыр кимди бассаң эле, мисалы Садыр Нуркожоевдун интернетте жазсаң чыгат. Быдыр чыгып, 2 жолу соттолгондугу, түрмөдө отуруп чыкканы сразу эле чыгат. Эл барып закон сап чыганы чыгат. Мисалы эжеси жөнүндө чыгат, баягы банк турдап, рейдерсиз заход. Ошондой чыга берет. Адахан Кимсанбаевичте ондой нерсе жок да. Адахан Кимсанбаевич түз мээнети менен иштеген адам. Адал тамак кылган адам да. Анан бул биз азыр кыргыз эли мен билбейм калдым. Биз кичине баягы орустар айтканда кичине деградация болуп кетип атабызбы деп, баягы кыргызча айтканда маңкурт болуп кетип атабыз деп ойлоп калдым да. Себеби аяктагы популист сөздөргө, обещанияларга, жомокторго ишенип, анан ошону түшүнбөй турам да. Ошон үчүн туугандар, мен тандаган талапкер ошон үчүн тандадым, ошо өз позициясында турган үчүн, анан алдабаган үчүн алдабайт. Мисалы, Жээнбеков айтпады беле, 25 000 берсе мен 26 000ден кылып берем деди, 27 000 деди беле, канча да? Ошентип. Болгон айтат. Бизде биринчи бул кишинин мыйзам, тартип, бизде биринчи тартип орнош керек деген ойлоп калдым. Тартип болбосо ушундай башаламан боло берет да, себеби бизде эми мына президенттик статусту да өлтүрдү, зеги келип алып зеги деле президенттикке кое берсе, анан кийин президент деген просто статусун өлтүрдү да. Мына президенттикке мындай татыктуу адамдар барыш керек да. Только татыктуу, элди алдабаган, элди жомок менен сказка айтпаган, мындай айтканда. Ошол, анан мен бул саясатка аралашпайын дегем өзүчө. Мен бул саясатты баягындай саясат оюнуна аралашпай эле мындай аркамда чекеде эле туруп турайын дедим, бирок чыда албадым. Мен бир нерседен чыда албадым. Бүгүн ошо баягы Оразайым деген кыз бар, жакшы, аябай мындай татынакай кыргыз кызын алдыңкы кыздары бар. Мындай кыргыз кызынын мындай өтө тартиптүү, акылдуу дегенде.
Ошол кызды бир көпөстөр звонок кылып зектериби ким билбедим, бирөө коркутуптар. Анан мен ошону мына видеодон көрүп, карап отуруп, анан мен ушу мажбур болдум да чыкканга. Эми баардыгы башка эркектер эле чыгат болчу, мага окшоп элечи. Анан мен айттым, карындашым коркпо дедим. Мындай көпөстөрдүн ордуна коюп кое турган адамдар бар, мага окшогон намыздуу жигиттер көп бизде делечи. Эми о көпөстөр баягы акылы кемдер да. Эми кем чонтой десе жарашат аларгачы. Туугандар. Ошентип мен бул Орозай менен ошентип таанышып калып атам. Ошо Орозай менен таанышып, билбейм эмнеге эле Орозайымды көрүшүп албайт. Бул мындай кыздычы дүйнөдөн издеп таппайсың. Мындай кызды тобуа кылдым. Бул мындай айтканда кыргыздын бу диши курман жандаткасы да, мындай айтканда. Баягы Францияда Жанна Дарк деп койдулар го. Ошондой кыз. Ишенем бул кыз мен анча мынча биздин чимкириктерден көрө акылдуу, канча бийик турат да. Анча мынча депутаттар мисалы жанында сакалоп макалоп кылат, дебатка чыксын эле. Көрөсүң, өтө акылдуу кыз. Грамматика боюнча кыргыз тилинде тактап сүйлөп коет го. Тактап. Анан берки Бекзат деген иним бар, бери Садыр акамдын тролу. Эми ошо трол эле ушу Орозайымга эле асылып, мага асылып дегендей. Бекзат иним, мен айттым го сага, бүгүн СМС жаздым а сага. Мен чыга турган болсом дебатка, мен толку Садыр ака менен чыгам. Менин уровеним Садыр аканыкындай. Сенин уровениңде эмес. Мен интеллектуальный уровень Садыр аканыкындай бар да меникичи. Анан сага окшогон тролдор мен өзүм пачкас этпейм да. Туурабы? Мага мындай эркекчи, мына Садыр ака чыксын, мен прямой чыксын, мен прямой сүйлөшөм. Садыр ака мененчи. Видеодон болсо видеодон. Анан кийин туугандар, ошону дагы бирин айтып коеюн. Ушу шайлоодо адашпай Адахан Кимсанбаевди шайлап берсеңиздер, мына мен тага журттарын советтен болот. Мына Куда кааласа советтиктер мага сөз беришти. Адахан Кимсанбаевди колдоп беребиз деп. Өзүм мен Ош шаарынан болом. Мен Ош шаарынын тургуну, ошол жерде төрөлгөнмүн. Ошол туугандарым, ата жактарым дагы Куда кааласа Адахан Кимсанбаевди колдоп берсе, биз Куда кааласа 10 январь күнү Адахан Кимсанбаевди президент кылып алабыз. Силер менен көрүшкөнчө, мен Бекиев Эмил Маликович, саламатта калгыла.